Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Мына айтыш фондун көтөрүп жүргөндө, мына биздин кошуналар казактар, алар бир топ байлыгы бар, бир топ мыкты экономика алдыга кеткен, ошонун бир акыны менен Элмирбек Иманалиев айтып атканда, анын акыны мынтип айтып атат. Жерибизден атып чыгып мунайыбыз берип жатыр бизге да Кудайыбыз деп ырдаса, Элмирбек Иманалиев 4 сап менен жооп кайтарды. Таланы берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга Кудайга жакын болсун деп, таланы берген казакка темирге жакын болсун деп, тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун деп. Ушул 4 сап үчүн эле эстелип койсо болот ошо кишигечи. Ушул 4 сап үчүн да. Мына айтыш фондун көтөрүп жүргөндө, мына биздин кошуналар казактар, алар бир топ байлыгы бар, бир топ мыкты экономика алдыга кеткен, ошонун бир акыны менен Элмирбек Иманалиев айтып атканда, анын акыны мынтип айтып атат. Жерибизден атып чыгып мунайыбыз берип жатыр бизге да Кудайыбыз деп ырдаса, Элмирбек Иманалиев 4 сап менен жооп кайтарды. Таланы берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга Кудайга жакын болсун деп, таланы берген казакка темирге жакын болсун деп, тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун деп. Ушул 4 сап үчүн эле эстелип койсо болот ошо кишигечи. Ушул 4 сап үчүн да. Турбаган соң даптаяр колдо баары. Туура 5 күн 5 түнүм жолда калды. Ары азып шаарга да жеткен экем. Андан дагы калганы эстебекем. Жуунуп шаардын аппак ваннасына жуулуп балалыгым кеткен экен. Ванна, унитаз, күзгү. Мен карабага заматта таппай калдым. Кайда калды баяу бир карабала. Балалыкты ак жарда баткак кешчү, баарын жууп салганго аппак тепши. Атаң көрүү шаар деген шаар экен да. Шаардын чоңу болбойт эй, тар экен да. Түк бири-бирин тааныбас адамдарга түртүшкүлө деп салган жай экен да. Салам айтсаң улууга кимелең дейт, сакалдуусу деле бир жан экен да. Эки волга айдаган шаардыгыңдан эшек минген айылды бай экен да. Шаар дегениң о көрсө шаар экен да. Шаардык деген бир байкуш жан экен да. Байсак ырыс өңдөнгөн ынак таппай, минүүгө эмес көрүүгө бир ат таппай, жата калып шимирген булак таппай. Шаар дегениң окуйгун шаар экен да. Чоң шаар деген болбойт эч, тар экен да. Айылым келет эсиме сыздап анан, андагыдай сагыныч кыйнабаган. Агалар бар, Мурадил, Сардар деген, алар уктап калганда ыйлап алам. Түшүгө чындап кирдиңби досум, түгөнөр кездиңай билдиңби досум, түшөлтүп сенин өзгөрөр дүйнө, түбөлүк жайдың эй сүйдүңби досум, кучактап сенин албайт бир белем, куратар күндүңө билгенде досум, куратар күндүңө ким билди досум. Катылган сырлар бир эле досум, казыдан ырлар миң эле досум, өнөрүң анык тулпар элең, өзүңө жетчүңө ким эле досум, өкүнүп турам өзүңө келбей, өкүнтүп кеттиң чын эле досум, өкүнтүп кеттиң чын эле досум. Жан күйдө калды термелбей досум, жашайбыз сени сен келбей досум, тутуп саңкар билчеле калкым, Эшмамбеттиңе көргөндөй досум, токто
жашкаңы толду досум 42 канаңы жаштайлы досум самандын айткан чындыгын досум санатың жашайт миң кылым досум жылт эткен өмүр бизде да бүтөр жылмайып күтүп тургундун досум коштогон арман кургурум досум кош эми элмир булбулум досум кош эми элмир булбулум досум коштогон арман кургурум досум кош эми элмир булбулум досум жаткан бир жериң жаннаттан болсун Төкмө акын обончу ырчы Элмирбек Иманалиев бүгүн көз жумганы боюнча анын жакындары билдиришти. Жакындарынын айтымында өнөкө тоорудан улам ооруканада бүгүн каза болду. Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Жогорку билимдүү мектепти бүткөндөн кийин Улуттук филармониянын алдындагы 2 жылдык студиядан окуп, андан кийин Бүбүсара Бейшеналиев атындагы искусство институтунун фольклор бөлүмүн бүтүргөн. Элмирбек Иманалиевдин төкмөлүк өнөргө болгон кызыгуусу мектеп жашынан эле башталган. Алгач 6-класста окуп жүргөн кезинде колуна комуз алып, калың элдин алдына чыккан. Муну көргөн төкмө акын Тууганбай Абдиевге жетип, жаш талантты борборго алдырган. Эмгек жолун чыгармачыл өспүрүмдүн республикалык Сейтек борборунда иштөөдөн баштаган. Ырчы, обончу катары Булбулум, Аруу затым, Жалгыздыктан тажап өттүм, Коштошуу вальсы, Мунарым, Балкыма чыгармалары менен белгилүү болгон. Анын үй бүлөсү 95 жылы ырчы Гүлбү Ороскул кызына баш кошуп, 2 кыздуу болгон. Кийинчерээк Нурзат аттуу айымга үйлөнгөн. Учурда жубайлардын 3 баласы артында калды. Элмирбек Иманалиевдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Geçti артаңда боздоп сайрап, арманду сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал бактан адашып бүгүн калган, аршактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген бүрүл таңдан. Бул кечте үнүң баспай, булуктум неге мынчай, булбулум булбулум ай. Жаншайсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан жок эй боздобогон. Жашаймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгын жаштыкаң эй окшобогон. Сайрашың өткөндү эске салып,
санар каймал күндөр четте калып, улуккан булбулдай сени жоктойм, буйруксуз сүйүмдү эстеп алып. Бул кечте үнүң баспай, булуктун неге мынчай, булбудум булбудум ай. Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал бактан адашып күгүм калган, ар шактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганды, ашыгын издеген үрүл тамган. Бул кечте үнүң баспай, булуктун неге мынчай, булбулум булбулум ай. Булбулум булбулум ай, булуккан кургурум ай. Бул таңда үнүң баспай, неге мынчай, булбулум булбулум ай. Булбулум булуккан кургурум ай. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.